Бул үй-бүлөнү Кыргызстан боюнча баарыбыз төштү каклап, кыйкырып, колдон келишинче чемпиондордун үй-бүлөсү деп айтсак дагы туура болот. Балдарыңыз сизге майрам белек тартуулаган турбайбы? Биринчиден өздөрүнө, андан кийин ушу бизге. Эми мындай да, биз ата-энелерде жүрөгүбүз жаш. Биз деле бала болгонбуз. Биздин деле башыбыздан балалык ошо доор өткөн. Анан мен ушу айта кетким келет да, ушу бүгүн өзүңүз айтып кетпедиңизби, мына бүгүн майрамда кече күнү күрөшкөн, бүгүн финалдык беттешүүлөр болду. Ошол менен жыйынтыкталып, бүгүн ошо жыйынтыктоосу болуп, жаңы эле ошол медалыбыз мынакей ыпысык жапжаң бойдон. Жаш баланын көңүлү калганча карыган үйдүн буту сынсын депчи. Туура. Анан кээде балдар таарынат, капаланат. Балдардын кызыгуусун ойготуу үчүн балдарга туура мамиле керек. Балдардын ошол багыттардагы ар бир көзгө көрүнүп көрүнбөгөн ийгиликтерин, жетишкендиктерин көтөрө чалып мактоо жолу менен кандайдыр бир деңгээлде ошол балдардын ошол багытта туура жолдо бараткандыгын, жашоодо негизи эле өзүлөрү туура багытта бара жаткандыгын, негизи ошол керектүү экенин, ден соолук үчүн, же болбосо мына акыл спорту деп атабыз шахмат, шахматтын артынан канча мамлекеттерге барып келишти. Мына Айжан эле канча бир 15тен ашык мамлекет, Руслан канча мамлекетке барды, бир 20га жакын. Назира билинбей эле канча бир 5-6 мамлекетке барып келди да. Анан ушулардын баардыгы тең, мен ойлойм, балдардын кандайдыр бир шыктануусуна, эртеңки келечекте да умтулуусуна бир чоң бир мотивация берет деген оюм бар да. Жашоодо кандай гана кырдаал жаралбасын, ошол кырдаалга жаш баланын көзүндөй көз караш менен карай турган болсоңуз, заматта баарын унутуп, алга карай кадам таштооңузга дагы да дем күч берет. Анткени жаш баланын көз карашында бул жанып турган үмүт, алга койгон максаттардын эң жеткен туу чокусун көрө алабыз деп айтсак туура болот. Урматтуу көрөрмандар, бизди көрүп жаткан кичинекейлер, бүгүнкү балдарды коргоонун эл аралык күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ошону менен биргеле студиябыздын меймандары бар. Өздөрү жаш болсо дагы, тагыраагы бул үй-бүлөнү Кыргызстан боюнча баарыбыз төштү каклап, кыйкырып, колдон келишинче чемпиондордун үй-бүлөсү деп айтсак дагы туура болот. Бүгүн биз чемпиондордун үй-бүлөсү тууралуу, бул ийгиликтерге чемпиондор кантип жетип атышат, окуудагы ийгиликтер, андан сырткары спорттогу жетишкендиктер тууралуу кеп козгойбуз. Эгерде сизде кызыккан суроолор, бүгүнкү майрам менен куттуктайм дей турган болсоңуз, байланышка чыгыңыз. 59-27 шаарыбыздын коду 312 0995 23 20 81 WhatsApp номерларына SMS билдирүү күтөбүз. Анда тааныштырабыз, сыналга жакыныраак келиңиз, урматтуу көрөрман. Спорт боюнча Азиянын жана Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону биздин сыймыктуу кызыбыз. Сыналга жакыныраак келиңиз. Мен ким жөнүндө айтып жатканымды баарыбыз биргеликте тыңдайлы. Айжан Сезбекова жана дал ушул чемпиондордун атасы Сезбек Таштакеев, Алмаз Сезбеков, Назира Сезбекова, Айдай Сезбековалар. Кандайсыздар? Майрамыңыздар менен. Рахмат. Сезбеке, кутман кечиңиз менен кош келиптирсиздер. Саламатсыздарбы? Биринчиден ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биздин көрөрмандарыбызды, жалпы эле балдарыбызды бүгүнкү балдарды коргоонун эл аралык күнү майрам менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Балдар биздин келечегибиз деп айтабыз. Ушу балдарыбыздын бүгүнкү майрамы куттуу болсун. Ар бир үйдө ушу балдардын шыңгыр күлкүсү жаңырып турсун. Жакшы. Сезбеке, мен сурагым келип турат. Азыркы учурда баланы тарбия берген башка, ага билим берген башка, бирок ошол баланын кайсы тармакка, кайсы багытка бир шыгы бар экенин көрө билүү азыркы биз жашап аткан коомдо бир көйгөйлүү маселе деп айтсак туура болот да. Мисалы үчүн акыркы учурларда болуп жаткан окуяларга да көз чаптыра турган болсок, кээ бир учурда ошондой кырдаалда коомдун бир тарабы ата-энени күнөөлөсө, бир тарабы мугалимди, бир тарабы окуучуну күнөөлөп, бир 3 жаат болуп, бирине бири күнөөлөгөн тараптар болуп атат да. Мен сурагым келип турат, сиздердин үй-бүлө дал ушул жетишкендиктерге кантип жетишип атасыздар? Эми балдар биздин келечегибиз деп жогоруда да айтып кеттим. Негизи азыркы сиздин сурооңузга мындай деп айткым келип атат. Өзү негизи балдардын келечектеги кандай инсан болуп калыптанышына, бүгүнкү күндө ошол өзүңүз айтып кеткендей ар тараптуу жана багыттарда өнүгүүгө аракет кылып, ошол эле мектебинде жакшы окуучу болуп,
спорттун, өнөрдүн ар кандай багыттарында жакшы ийгиликтерге жеткен ийгиликтүү балдарды тарбиялоо үчүн мен ойлойм да, бул жерде эң биринчиден ата-эненин жоопкерчилиги бийик деп айтып кетким келет. Себеби дегенде балдарга эң биринчиден ошо ата-эне жоопкерчиликтүү, ата-эне ошо балдарды туура тарбиялап, коомго туура инсан кылып калыптандырып кошууга милдеттүү деп да айтып кетким келет. Ошондуктан ошо балдарыбызга канчалык ата-энелер көңүлүбүздү буралсак, убактыбызды буралсак, бул эң эле жөнөкөй эле нерсе. Убакытты бурууга ар бир ата-эненин мен ойлойм, эгерде мындай жүрөгүндө каалоосу болсо убакыт тапса болот да. Анан ошол мен ойлоп калдым, ушу балдарыбызды жакшы тарбиялап, ошо коомдо ар кандай өзүңүз айтып кетпедиңизби, ар кандай кырдаалдар болуп атат, ар кандай көз караштар айтылып атат деп. Ошолордун баардыгына мисалы үчүн мен айтып кетким келет, ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Негизи балдар ушу кичинекей, ушу эрте курагынан ушу мээримге сугарылыш керек экен. Эгерде ата-эненин мээримине тоюнган бала, коомдун мээримине, ошол эле коомдо дагы биз өзүбүздүн эле балдарга эмес, ар бир ушу улуумун ата-энелер, ушул ар бир атуу, ушу ар бир балага кандай бир мээрим менен жакшы бир мамиле кылсак, ошол мээримге тоюнган, мээримге канган балдар, ушу мен ойлойм да, мындай ийгиликке умтулган, келечекке умтулган бир жакшы көңүлдөрү да жайдары, кандайдыр бир энергия алуу, кандайдыр бир максаттарга умтулган күчтүү инсандардан, күчтүү балдардан болуп тарбияланат. Ошондой эле бир эң жогорку деңгээлдеги ийгиликтер жаратат деп мен 100% кепилдик бере алам. Ушул балдарга эң негизинен эле ушул ата-эненин көңүлү, коомдун жакшы туура көңүлү, камкордугу, анан ушу жакшы бир жанагы шарт түзүп берүүгө болгон далалат эле мен ойлойм жетиштүү да. Мен дайыма айтып келем, ар бир бала таланттуу деп. Негизи мен ошол сөзүмөн дагы деле танбайм. Чындыгында эле ар бир бала таланттуу, ар бир бала өзүнчө эле кандайдыр бир кандай десем, биздин бактыбыз да балдар. Анан ушу балдарга ар бир балада талант бар, ошону ачуу, ошолорго кандайдыр бир багыт берүү, ошо балдарды кандайдыр бир ийгиликтерге умтултуп, ошо ийгиликтерге жеткирүү, бул ата-эненин түздөн түз кандай десем, ушу камкордугу менен ата-эненин түздөн түз кандайдыр бир каалоосу, умтулуундай бир аракети менен болот да. Жакшы. Элибизде агадан мурда ат сугарбы, атадан мурда сөз баштаба дейт. Сез байке жетишип жаткан ийгиликтер тууралуу кыскача баяндап өттү. Эми мен дал ушул алган тарбияны, тажрыйбаны ийгиликке жаратып жаткан, ийгилик жаратып жаткан биздин чемпиондор тууралуу сурагым келип турат. Алмаз, үй бүлөдө эң баштап ушул шахмат боюнча сиз баштадыңыз, эгер жаңылбасак? Мен эки байкем үчөөбүз чогуу баштаганбыз шахматтан. Биз шахматтан ийгилик жаратып баштагандан кийин анан биздин артыбыздан бул карындаштарыбыз, энелерибиз биздин артыбыздан чогуу ойноп башташты. Үйрөтүп баштадыңыздар, Азыркы учурда сиздин капчыкта канча алтын медаль бар? Мен Кыргызстандын 5 жолку чемпионумун. Айжанын коло байгесинин ээсимин. Анан көптөгөн эл аралык турнирлердин жеңүүчүсүмүн. Жакшы. Айжандан сурагым келип турат. Айжан азыр ушул төшүңүздө турган медальды көрүп, биз да аябай толкунданып сүйүнүп турабыз. Бүгүнкү бул майрамда башка балдар эс алып жүрсө, ал биздин Айжан болсо спортто дагы бир жетишкендикке жетишип жаткан экен. Спорттун шахмат түрүнөн башка дзюдо менен да машыгасыз, Алган медалыңыз, сыйлыгыңыз кут болсун бүгүнкү иш-чара тууралуу айтыңызчы. Канча салмакта күрөштүңүз, канча атаандаш каршылаш менен беттештиңиз? Бүгүнкү турнирде 35 килограмм күрөштүм. 4 күрөш болду. Экөөнү жеңилип, экөөнү уталдым. Жакшы, ошондо күмүш байке алдыңыз, Коло. Коло, коло. Буга чейин да катыштыңыз беле? Биринчи жолу? Мурдага да катышкам. Бул эми азыр эми Кыргызстандын шаар аралык болду, же Кыргызстан болду? Бул жерде бүгүн мынакей бизде бир жумадан ашып калды. Эң жакшы жогорку деңгээлдеги жеткинчек деген спорт фестивалы өттү бизде. Газпром балдар борборунда, спорт комплексинде. Ошол жерде аябагандай баардык спорттун түрлөрүнөн, ошол эле эркин күрөштөн, грек-рим күрөшүнөн, футбол боюнча, таэквондо боюнча, анткени ошо дзюдо, мына менин балдарым ошо алектенип
канча жылдан бери алектенип келаткан. Жүдо спортунан да ошол жаш жеткинчектер арасында жакшы бир чоң мындай кандай десем, балдарга бир майрамдык маанайдагы жакшы бир мелдеш болду. Ошол жерде Айжан 35 килограммга чейинки салмакта 3-чү орунду байгелүү ошо колон байгенин ээси болду. Айда кызыбыз дагы 25 килограмм салмакка чейинки ошол спортчулардын катарында коло байгеге болуп, бизди аябагандай майрамдык бир кандай десем, маанай тартуулады. Себеби дегенде мен үчүн ошо майрамда Сезбекке кечиресиз. Бүгүнкү майрамда балдарыңыз сизге майрам белек тартуулаган турбайбы? Биринчиден өздөрүнө, андан кийин ушу бизге. Эми мындай да, биз ата-энелер деле жүрөгүбүз жаш. Биз деле бала болгонбуз. Биздин деле башыбыздан балалык ошо доор өткөн. Анан мен ошо айта кетким келет да, ошо бүгүн өзүңүз айтып кетпедиңизби, мына бүгүн майрамда кечээ күнү күрөшкөн. Бүгүн финалдык беттешүүлөр болду. Ошол менен жыйынтыкталып, бүгүн ошо жыйынтыктоосу болуп, жаңы эле ошол медалыбыз мынакей ыпысык жапжаң бойдон аябай сүйүнүп, тагына келгендерди ошол. Бизде балдар игиликке жеткенден бери 2-3 күнгө чейин кээде чоң-чоң Азиянын деңгээлиндеги игиликтер болуп калса, бир жумага чейин медалдарын чечпей коюшат да. Жаңы игиликтерге жетип жүргөндө медалдарын чечпей, ошо медал менен тагынып алып, мойнуна тагып алып уктаган күндөр да болгон учурлар болот. Себеби мен ойлойм да, ошо балдарга ушул игиликтин кандайдыр бир ушул баазы баркы жогору деп мен ойлойм. Анан ушу кыздарымды да бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Айда мен Айжанды 3-чү байгелүү орунду менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Буюрса мен ойлойм, бул чек эмес. Кудай буйрса келечекте жакшы чоң-чоң аруу тилектери бар. Ошолордун баардыгына ошо жетишине тилектешмин. Кудайым кабыл кылып, эң негизинен ден соолуктар чың болуп, Кудай буйрса ошо келечекте дагы чоң-чоң игиликтерди багындыра берсе деген ниетим да, тилегим бар. Мен Айда кызыбызга суроо бергим келип турат. Айда, сиз шахмат менен да машыгасыз, ооба? Шахматта жетишкендиктериңиз тууралуу айтып бербейсизби? Канча жолу Айда шахмат боюнча Азиянын тандоо турларында жеңүүчү болуп жүрөт. Кыргызстанда мектеп средний школьникте окуп, ошо окуучулар арасында, мектеп окуучулар арасында турнирлерибиз бар Кыргызстан биринчилиги. Ал жерде дагы байгелүү орундарды багындырып жүрөт. Анан ошо шахматтан сырткары дзюдого дагы бүгүнкү күндө кызыгуулары жакшы. Мектепте алдыңкы окуучулардан. Назирадан сурагым келип турат. Назира, буга чейин ушул биз чемпиондордун үй бүлөсүн барып, атайын чыгармачыл топ менен барып, ошол жерден сиздер менен таанышканда, мындан башка музыка иримдерине да катышабыз, спорт менен да машыгабыз. Эң негизгиси ушул шахматта игилик жаратып келатабыз деп айттыңыздар эле да. Сиздин капчыкта, сиздин куржунда канча байгелүү орун болду? Андан бери 2 жыл өтүптүр, Сез байке? Ооба, бизде 2 жыл өтүптүр. Санаган эмесмин, бирок көп эле да. Шахматтан бар, дзюдодон, ошондой эле футболдон дагы игиликтерди көрсөтүп жүрөбүз. Футболду да коштуңуз, катарга, Мен ушул жерде сурагым келип турат. Ушунун баарына азыр эсептей турган болсок, 5-6 спорттун түрү болуп кетет. Ушунун баарына кантип убакытты туура пайдаланасыз? Адам баарына барганга сизде энергияны, күчтү каяктан да аласыз? Мисал үчүн ошол эле футболдагы аябай көп энергияны талап кылган спорт. Спорттун жүздө туру күрөш деле, ал деле аябай спорттун оор түрү деп айтсак болот. Ал жерде деле бир топ энергия кетет. Ал эми шахматка келе турган болсок, шахматта бүт ой, акыл калчаш керек болот да. Ушунун баарына кантип убакытты туура пайдаланасыз? Негизи бунун баары бири-бирине байланган. Анткени шахмат ойносоң бул акылыңа кетет. Эми ал акылың менен ошол күрөшкө эле ошол акылың жардам берет да. Ошол шахмат ойногонуңдун таасири күрөшкө да тиет. Бири-бирине байласа болот баарын, Бири-бирине байласа болот. Ошондой эле эгер өзүңдүн кызыгууң болсо, ошонун баарына убакыт табасың, ошонун баарына аракет кылып убакыт таап жетишсе болот. Мен Айжандан сурагым келип турат. Айжан, Азиянын чемпиону аталып жүрөсүз да. Ошол жерге сиз ойноп жаткан учурда сиздин каршылашыңыз, атаандашыңыз деп коелу, мындай көзүнө карап бирдемелерди байкайсызбы же жалаң гана ушул шахматтын доскасына көңүл бурасызбы? Шахматтын доскасына да көңүл бурам. Атаандашдын оюн окуйсузбу? Мындай хоттор менен ом. Хотторду ойлонуп, анан кандай жүрөрүн ойлонуп, анан
азыр мисалы үчүн мен ал ходду айтып атпайсызбы? Ал кандай жүрүш жасай турган болсо, аны алдын ала билесиз, кандай жүрүш жасаарын. Ооба, 4-5 ход алдыга умтулам. Жакшы. Сезип байке, сурагым келип турат, балдардын талантын ача билүү бул ата-эне үчүн, анан ошондой эле ата-эне мисалы үчүн канчалык аракет кылса деле, бала ошол нерсени жан дүйнөсү менен кабыл албаса, ийгилик жаралбайт да. Сиздин ушул нерсенин баарына жеткенге сыр эмнеде ушунун баарын? Эң туура айтып кеттиңиз. Негизи балдарда жанагы талант деп коебуз, шык жөндөм деп коебуз. Ошонун эгерде баланын өзүндө кызыгуу, баланын өзүндө умтулуу, кандай десем, баягы талпынуучулук болбосо, ийгилик жаралышы кыйын да. Анан ошо балдардын эң негизгиси ошол кайсы багытта болсо дагы балдардын өзүнүн жүрөгүнөн чыккан умтулуусу, анан кызыгуусу керек. Ал үчүн андай нерсеге кызыктыруу үчүн мен ойлойм, бул жерде ар бир нерседе ата-эненин ролу аябагандай чоң да. Ата-эне балдарга күзгү. Мисалы үчүн ушу ата-эне, мисалы үчүн мен өзүм балдарды кызыктыруу үчүн мен өзүм спортко аралашып жүрөм. Ушу балдар менен чогуу дзюдого чогуу барабыз. Балдар менен чогуу таң эрте чуркайбыз дегендей. Анткени ушу балдарга үлгү болуу аркылуу, анан кийин ошол спорттун, ошол өнөрдүн, мына мен өзүм да шахмат ойнойм. Анан кийин ошолордун баардыгын тең мындай экен да, балдарга өзүңдүн жон териң менен сескен, жүрөгүңө туура келген нерсени жеткирүү оңоюраак болот экен деп мен ушуну айтып кетким келет да. Себеби дегенде ушу балдарга кандайдыр бир өзүңдүн үлгү болуу, өзүң жашоодогу кандайдыр бир жашоо образың аркылуу дагы ушу таасир этүүгө мүмкүн экен. Ошондуктан мен айта кетет элем, балдардын кызыгуусун ойготуу үчүн балдарга туура мамиле керек. Балдардын ошол багыттардагы ар бир көзгө көрүнүп көрүнбөгөн ийгиликтерин, жетишкендиктерин көтөрө чалып мактоо жолу менен кандайдыр бир деңгээлде ошол балдардын ошол багытта туура жолдо бараткандыгын, жашоодо негизи эле өзүлөрү туура багытта бара жаткандыгын, негизи ошол керектүү экенин, ден соолук үчүн, же болбосо мына акыл спорту деп атабыз шахмат, шахматтын артынан канча мамлекеттерге барып келишти. Мына Айжан эле канча бир 15тен ашык мамлекет, Руслан канча мамлекетке барды, бир 20га жакын. Назира билинбей эле канча бир 5-6 мамлекетке барып келди да. Анан ушулардын баардыгы тең мен ойлойм, балдардын кандайдыр бир шыктануусуна, эртеңки келечекте дагы умтулуусуна бир чоң бир мотивация берет деген оюм бар да. Анан эми ошо эл көрүп, жер көрүп келген бул өзүнчө бир жакшы бир чоң жетишкендик да. Ошол жерде мына канча эл көрсөң, канча жер көрсөң, ошончо элдин салтын билесиң дегендей, ошончо элдин жанагындай жашоо образын билесиң дегендей. Ошондуктан мен ойлойм, ушу балдарды ошо ар тараптуу кызыктыруу үчүн ушу кандайдыр бир ата-эненин бир аракети, ата-эненин өзүнүн бир үлгү болуу, бир мүмкүнчүлүгүнүн негизинде анан ушундай бир балдардын таланты ачылат деп айтып кетким келет да. Биринчиден үлгү болушун керек, экинчиден ошо балдардын ар бир ийгилиги баягы көз жазымда калбаш керек. Ата-эненин мактоосуна, коомдун мактоосуна, ошол эле сенин досторуң, тууган урууң дегендей бар, жолдошторуң дегендей бар, ошолордун арасында ушул кандайдыр бир сүрөөсүнө муктаж да. Ошо сүрөө болуп турса, мактоо болуп турса, ошону туура түшүнүү, камкордук болуп турса эле, сөзсүз түрдө ар бир балада жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетүүгө 100% мүмкүнчүлүктөр бар. Чемпиондордун үй бүлөсүндө сизде кызыккан сурооңуз болсо байланышка чыгыңыз. 592070 шаарыбыздын коду 312 0995 23 23 81 WhatsApp номерларына SMS билдирүү калтырыңыз. Мен балдар менен сүйлөшкүм келип турат. Үйдө ким эң көп чемпион болот шахмат ойногондо? Кол көтөрөбүз. Азыр үйдөн эң эле көп шахматтан ийгилик көрсөтүп аткандар Айжан, анан Руслан байкем. Сиздерчи? Биз булардан кийин. Бүгүн Руслан келе албай калдык, болбошо. Ал эми ошо анан окуйт, анан машыгып атышат. Ошо биз ошо федерация бир гроссмейстер алып келгенбиз Кыргызстанга. Ошонун сабактары болуп атат. Бир күнү Айжан барат, бир күнү Руслан. Ошо баягы жаштар өзүнчө, анан баягы улуураактар өзүнчө болушуп, анан ошол жерден Руслан кечигип калды окшойт, бошоп келе албай калды. Айта кетсем, Руслан Азиянын 3 жолку алтын байгесинин ээси, Кыргызстандын 12 жолку чемпиону. 12 жолку, Бул деген аябай ооз толтура мактанып, мындай бир кандайдыр бир сыймыктануу менен айта турган жакшы чоң ийгилик.
Кыргыз тарыхында эң жаш кандидат спорт чеберде талапкер деп коет. Ошо талапкерликти спорт чеберине талапкерлик толтурду. Ошондой эле 13 жашында спорт чебери наамын толтурганда. Бул аябагандай биз үчүн Кыргызстандын баягы шахмат спортунун тарыхында аябагандай бир жакшы жетишкендик. Бүгүн келсе да өзүнүн жакшы нерселерин айтып берет эле, жакшы өзүнүн келечекке карата болгон максаттары бар, чоң-чоң жакшы ийгиликтер жөнүндө айтып бермек. Анткени эң эле биздин үй бүлөбүздө ошо чет мамлекеттерге көп чыккан, ошо Руслан да көп мамлекетке чыгып келди. Эки жолку баягы чоңдор арасында олимпиаданын катышуучусу, ошо бүгүнкүдө дагы курама командада. Анан жакшы көп бир максаттары бар. Бүгүн келгенде айтып берет эле, ошо бизде Руслан негизи көбүнчө чемпионубуз үйдө. Анан Айжан баарын утат, баардыгыбыз. Анан баарыбыз эле утуп коет экен деп силерден мындай көңүл калуу болбойт? Руслан байке менен ойнобой эле келди. Биз мисалы үчүн ким Алмаз менен ойнойн же Назира эже менен ойнойн деп. Спортто баягы ийгиликке жетүү үчүн сөзсүз түрдө утулуу болуш керек да. Утулуу болуп туруш керек. Бул утулуунун пайдасы аябагында көп. Утулуу чыйралтат спортчуну. Утулуу спортчуга кандайдыр бир кошумча дем берет, дагы машыгышым керек экен деген жоопкерчиликтерди берет. Ошондуктан Айжандардын, ошо Алмаздардын, Назира Айдалардын өзүнө Русландын аябагандай жардамы, таасири чоң. Себебинде утуп коет, утулганда бир жагынан намыстанышат, бир жагынан ыза болушат. Мен ойлойм, чыйралып атышат деген оюм бар да. Себебинде утканга аракет жасап, утканга аракет жасап, утулуунун дагы чоң мындай бир пайдасы көп. Адам утулууну баштан өткөрбөйүнчө баягы утууга жете албайт да. Ошондуктан ошо мен ойлойм, ар бир утулуудан сабак алышат, ар бир утулуудан тажрыйба алышат. Кудай буйрса, ошо келечекте утулбаш үчүн эмгектенүү керек экендигин, дагы көп мындан дагы көп эмгектенүү керек экендигин сезип отурушат деген мындай бир өзүмдүн оюм бар. Жакшы. Сиз байке кечиресиз. Руслан шыктандырып турат. Бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы, кечиңиз менен. Алло. Саламатсызбы, азаматтарым. Мүмкүн болсо үн берип коесуздарбы? Саламатсызбы, кутман кечиңиз менен. Көптөн бери билебиз. Көптөн бери билебиз силерди. Мен сонун үй бүлөсүмөн. Ушундай ар бир кыргыздын ушундай үй бүлөлөрү болсо Кыргызстан тез эле өнүгүп кетет. Садакаларым. Мен 75-ке чыккан карыямын. Өмүр бою маданият системасында иштеп келгенмин. Карасу району, Алайрын, Беркидагы Карасу району төркү жагына Абдыкалык Анарбаев деген абаңар. Үй бүлөңөргө тынчылык, силердин тынчылыгыңар Кыргызстан тынчылыгы, азаматтар. Өркүндөй бергиле. Элдин уулу болуп, ушундай жакшы сөздөрдү угуп, ар бир эле өлкөбүздүн жаштарынын максат кыялы болсо керек. Дал ошол кыялды, максатты ишке ашырган бизде Сезбек Таштакеев агамдын үй бүлөсү, уулу кыздары менен биргеликте бүгүнкү майрамдын урматына дал ушул ийгиликтерге кантип жетишкенбиз, бунун артында канчалаган эмгектер, сырлары эмнеде деген теманы алкаганда кеп козгоп атабыз. Эгерде сиздин дагы балаңызда спорттун кайсы бир түрүнө шыгып боло турган болсо, же ошол шыкты таппай жаткан болсоңуз, байланышка чыгыңыз, чемпиондордон кеңеш сураңыз. Мен Айдадан сурагым келип турат. Айда, сиз мындан башка дагы кайсы спорттун түрү менен машыгасыз, же болбосо музыкага кызыгасызбы? Комуз ойнай аласызбы? Дагы кайсы аспаптарды чыркай аласыз? Биз билгенден үйдө фортепиано бар, Ооба, фортепиано мына Айжан жакшы ойнойт. Айжан ойнойт, А сизчи? Айда комузга барат. Комузга барат, Комузга барат. Бул Айжан, Айдалар, Айжан, Назира, Айда болуп Нур-Султанда уулум бар. Креатив талим билим берүү комплекси. Жалпы баягы сыймыктануу менен Осло туруп айтса боло турган жакшы мектебиз. Кыргыз тилдүү жакшы мектеп, жеке мектеп. Анан ал жерде бүт кружоктун түрү бар да. Ошонун ичинде Айда комуз чертет. Бизди сүйүндүрүп жүрөт, комуз чертип жүрөт. Шахматтан сырткары дзюдого барып жүрөт. Айда өзүң кызыгууларың айтып бергейсиң. Чынанчамча. Дагы эмнеге кызыгасың? Кандай максаттарың бар келечекте? Мындай жакшы айтып бериш керек. Бул жерде эфирде бүт жалпы
кыргызстандықтар көрөрмандар көрүп атат. Өзүң максаттарың жөнүндө айт. Эмнеге кызыгасың көбүрөөк? Келечекте ким болгуң келет? Дегендей. Ким болгуң келет? Сот системасында. Сот системасында, Жакшы. Мына мен ойлойм, жашты тилегим берет деп. Буюрса, ушул кайсы бир жылдары сиздин атыңыздан, сиздин үй бүлөңүздүн фамилиясы айтылсын. Жакшы ушундай бир адилеттүү соттордун адилеттүү иштөөсүнө бир салым кошкон жакшы кыздардан болуп чоңойсун деп тилек айталы. Назирадан сурагым келип турат. Назира, сизчи? Мен шахматтан башка музыкага кызыгам. Музыка комуз чертем. Кээде Айжандан сурап, Айжандан үйрөнүп, Айжан пианинону жакшы ойнойт да, Айжандан. Үйрөтөсүз, келечекте ким болгуңуз келет? Кайсы кесиптин ээси болгуңуз келет? Келечекте журналист болгум келет. Журналист болгуңуз келет, Эмне себептен? Бурда кичинекей кезимде мен чоңойгонго чейин доктор болом деп жүрчүмүн. Анткени ооруп калган адамдарды айыктырып ушундай эмем бар болчу да, азыр болсо мен журналистика жагына кетип, журналист болгум келет. Ушундай эле интервью алып, жакшы эмелерди өткөрүп. Азыр анда Назира, алыс кетпей туралы бүгүнкү эфирде сиздин кыялыңызды орундатабыз. Түз байланса көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз, келиңиз кабыл алыңыз. Алло, саламатсыздарбы? Алло. Кутмандуу кечиңиздер менен. Назира, кабыл алыңыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Ой, мен бул үй бүлөгө ушунчалык кубаныч менен мен саламымды айтып, куттуктоомду айткым келип атат. Анткени бул үй бүлөнү байкап жүрөм. Дагы бул үй бүлөнүн кимдин үйдүн кожоюнун балдары толук эмес отурат. Булардын баары тең ошо нечен жолку чемпиондор, намысталып, башка балдарга, адамдардын баарына үй бүлөгө үлгү болуп аткан адамдар. Ошон үчүн мен ойлойм, булардын жетишкен ийгилигине өкмөт эгерде атай үй бүлөлүк бир өзүнчө программа болсо, үй бүлөгө көз салуу, мамиле жасоо, ошолорду колдоо боюнча программасы болсо, ушул үй бүлөнү биринчиге алып, бардык жагынан колдоо болсо, ар бир баласы келечекте Кыргыз үчүн, Кыргыз эл үчүн, республикабыз мамлекет үчүн чоң кызмат кылып берет. Ошон үчүн ийгилик каалайм сиздерге. Рахмат. Айжанка, Айжанка, я тебя знаю, Алтынка. Ты прекрасно поешь, прекрасно играешь, Алтынка. Все молодцы. Жакшы, баарыңарга салам. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Ушул мүмкүнчүлүктө мына жогоруда эки угарманыбыз ушунчалык бир мына адам ушинтип анан ушундайдан жанагындай энергия аласың да. Шыктанасың дагы, Менден көп сурашат, сен кантип ушу балдарга жумушуң бар, анан балдарың ташыйсың, күнү-түнү жүрөсүң, каяктан келет энергия дейт да. Мына ушул жакшы сөз жан эргитет дейт кыргыз элибизде. Анан ушул мына жогорудагы мен эки угарманыбызга тең абаларыбыз экен, бизден улуу агаларыбыз экен. Ушул эки агабызга тең мен терең ыраазычылык билдирем. Негизи багы адамдын эмгегин, адамдын кандайдыр бир умтулууларын, жетишкендиктерин баалап коюу дагы бул өзгөчө бир чоң маданият, өзгөчө бир чоң искусство да. Ошондуктан мен ушул жогорудагы эки агабызга ушунчалык терең ыраазы болуп кетким келет. Ушу сиздердин ушундай бир жакшы колдооңуздар, жакшы сөзүңүздөр жан эргиткен. Ушундай жакшы тилектериңиздер биздин үй бүлөбүзгө өтө чоң шык берет, биздин үй бүлөбүзгө ушунчалык канат байлайт. Өзүңүздөр дагы бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Сиздердин дагы небере чөбөрөлөрүңүздөр, уулдарыңыздар ушундай бир ааламды бир жашынакай бир багындырган чоң-чоң ийгиликтерге жетишине чын жүрөгүмөн тилектешмин. Сезип байке, сырттан карап турган кишиге бул ийгиликтердин баары бир оңой эле келип калгандай сезилүүсү мүмкүн да. Бирок мунун артында канчалаган эмгек, канчалаган энергия, канчалаган тер төгүүнүн арты менен келип жатканын бул сиздер гана жон териңиздер менен сезбесеңиз да, сыртта турган кишилер чемпион болду деп айтып коюш оңой эле сөз да. Мен сурагым келип турат. Балдардын убактысы кандай бөлүштүрүлгөн?
эң туура белгилеп кеттиңиз. Негизи ар бир эмгектин мына ар бир мынау жерде тургандан кийин бул жерде көбүнчө эл аралык маанидеги биз медалдарыбызды алып келгенбиз. Кубоктор ар биринин артында өзүңүз айткандай маңдай тер турат да. Бекеринен айтылбайт, таланттын 99% эмгек деп айтылат. Негизи ошо 99% эмгектен турат. Албетте ушунчалык ар бир игиликтин артында эмгек бар. Аны биз түшүнөбүз, көрөрмандар деле түшүнүп турат деп ойлойм. Анан эми жетишүү боюнча мындай экен. Эрте мененкисин мектепте болушат. Жеке мектеп болгондуктан ошол жерде кружоктор ошол мектептин ичинде камтылган. Анын ичинде шахмат да бар. Мага ушунчалык жеңил болуп калды да кийинки мезгилдерде. Мурун мен мектептен чыгарып алып шахмат кружогун алып барып, андан кийин дагы башка кружокторго ташып, аябагандай мындай бир кыйынчылык болчу. Убакыттан уттуруп койсуз, э? Убакыттан уттурчумун, көбүнчө эле жолго эле убакыттар кетип калчу. Анан азыр мына ушу мектептин ичинде шахмат кружогу да бар. Ошонун ичинде жана музыкалык ошол ар бир кружоктору да бар. Мына аз комуз чертип, Жакшынака комуздун кыргыздын улуттук аспабын жакшы чертип тургандары мени аябай сыймыктандырат. Анан убакытты негизи жетишсе болот. Мына биз үйгө бүгүн эфирге атайын эртерээк келдик. Негизинен биз үйгө антимитип барганча эле бир 9-дан өтүп кетет да. Кээде 10-дордо барабыз. Анан ошо 10-дордо барабыз. Бирок бир чети ушунчалык ар тараптуу спорттун түрлөрүнө, өнөр түрлөрүнө ушу мектептерге барып атканына мен бир чети ыраазымын. Себебинде балдар барганда мындай бир кандайдыр бир уйкулары мындай бир кандай десем, жакшы болот да. Себебинде баргандан кийин эле курсактарын тойгузуп, анан анча-мынча кичине бир жарым саат, 1 саат баарлашабыз. Комуз ойногондор комуз ойнойт. Дагы анча-мынча шахматтан жөнүндө сүйлөшөбүз, анан эле укташат. Азыр эми мындай болуп атпайбы? 21-кылымда жашап атабыз. Ааламдашуу доорунда телефон деген нерсе ушунчалык баягы балдарга. Сезбеке, сөзүңүзгө алып кечирип коесуз. Түз байынса көрөрман экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы, Кутман кечиңиз менен? Саламатсызбы. Кутман кечиңиз менен? Мен ушу студияда отурган Сезбек Айкегинин балдарына өзүнө калып элек айтмакмын. Угатабыз, келиңиз. Сезбек Айке, мен Бек-Алдыдагы Батбой жесеңиздин небереси Элиза боломун. Элиза, саламатсызбы, жакшысызбы? Тааныбай калдыңызбы? Мен сиздерге үй бүлөңүзгө тынчтык, ынтымак, кут береке, балдарыңызга өмүр тилемекмин. Дагы ушундай жакшы ийгиликтерге жетише берсин. Рахмат. Өмүрүңүздөр узун болсун. Рахмат, чоң. Рахмат. Өзүңүздөргө да ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу көрөрмандар, байланышка чыгуу үчүн 59-20 шаарыбыздын коду 312 0995 23-81 WhatsApp номерларына SMS билдирүү калтырыңыздар. Байланышка чыгаардан мурда бирдиңиз текшерип, өзүңүздү сыналгыдан олагыраак кармап, бизди сыналгыдан эмес, уюлдук телефондон уга турган болсоңуз, экөөбүздүн ортобузда байланыш жакшы өтөт. Келип түшкөн билдирүүлөр бар, дарегиңиз жеткизели. Саламатсыздарбы? Кандай сиз байке? Албан ийгиликтерди каалайбыз. Үй бүлөңүз менен аман болуңуздар, чын ден соолукта, жеңем менен бирге өмүр сүрүңүздөр, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз барыңыздарга, балдарга ден соолук каалайм деп, жээниңиз Жипариса деп акыркы сандары 541 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Дагы бир SMS билдирүү бар. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен сиздерден сабак алсак болобу? Ушунун баарына жетишкен мага аябай кызык болуп жатат дейт. Акыркы сандары 371 менен аяктаган көрөрманыбыз. Сезбеке, убакыт тууралуу сүйлөшүп атканбыз, уланталы ошону. Рахмат. Убакыт боюнча ошо жетишсе болот. Балдардын өстөрүндө мына Назира жогоруда кызым айтып кетти. Эң негизи жүрөктө кабылоо керек. Эгер адам убакытын туура колдонсо, убакытын туура пайдаланса, жетишүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Анан жогоруда ошол көрөрмандарыбыздын каалоо тилектерине ыраазычылык билдирем. Анан ушу сиздерден сабак алсак болобу деп суроо бериптир. Болот, сөзсүз түрдө. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетким келет. Бизде шаарыбызда Бишкек шаарынын мэриясынын маданият, спорт, туризм жана жаштар менен иштөө департаментине караштуу шахмат боюнча балдар өспүрүмдөр спорт мектеби бар. Шаарыбызда ушундай бир Жакшынака Сезбеке кечиресиз. Ошол мектепте көрөрманыбыз бар экен, кабыл алып коелу, э? Сабак алышса болот. Кечиресиз. Улантабыз кайрадан. Саламатсызбы, Кутман кечиңиз менен? Алло. Алло, ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Байланыштабыз, келиңиз. Үй бүлөсү жакшы адамдар экен, мына жакшы бүт эмеси. Үй бүлөсү бүт
Öneri adamlar kelсе, önerileri öldürürsün. Anam Oso karol ayta turati, balдар var, ömürlü ol. Özmüne çoğu şakmak isken, şakmak ödüp, Kırgızstan'a jayıp gidiyorsun degende niyetim var. Rahmat. Alo. Байланыштабыз, урматтуу көрөрман. Ошолар ийгиликтерди каалайбыз сизге. Rahmat. Айтканыңыз келсин. Балдарды жакшы келет. Rahmat aytkanыңыз келсин. Асыл билдирели. Чоң рахмат. Байзактан, Жумгадан байзактан чалып атам. Rahmat. Чоң рахмат. Сезбеке, ал жерде жумасына канча жолу сабак өтүлөт? Ал жерде Атайын шахмат мектеби ошо 2016-жылдан бери иш деп келет. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн колдонуп айтып кетким келет. Мен ошол шахмат мектебинде 2 ай болуп калды. Ошол жерде директор болуп жумуш кызматына атам. Анан мен баардыгыңыздарды ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошол өзгөчө Бишкек шаарында тургундарын чакырып кетким келет. Ал жерде сабактар бекер. Күндө эртең менен 9-дан баштап ушу кечки бир 4:30-5-терге чейин биз ушул жерде тынымсыз сабак өткөрүп атабыз. Андан сырткары биздин мектептин ушул шаарыбыздагы көптөгөн мектептеринде Атайын өзүбүздүн базаларыбыз бар. Азыр мен ошол эң биринчи максаттарым бири ушул Бишкек шаарындагы бардык мектептерге жайылтайын деген жакшы оюм, ниетим бар. Эми аны Кудайым буйруса убакыт көрсөтөт. Ушул негизи шахмат өнөрүн, шахмат спортун эгерде биз мектептерге жайылсак, ушу балдарыбызга бир чоң бир шарт түзгөн болот элек, камкорлук көргөн болот элек да. Интеллектуалдык ушул билимин, интеллектуалдык багы абалын, математикалык жөндөмүн өркүндөтүүгө бул шахматтын аябагында пайдасы зор. Ошондуктан ушул көрүп аткан көрөрмандарыбыздын баардыгын биздин ушу шахмат мектебибизге чакырып кетем, ушул мүмкүнчүлүктөн колдонуп. Кудайым буйруса, ар бир ушу шаарыбыздагы мектептерге жетебиз деп турабыз. Эгер биздин ойлогон ой максаттарыбыз ишке ашып кетсе, ушу шаарыбыздагы ар бир мектепте шахмат кружогу болот. Кудайым буйруса, ар бир мектепте ушул биздин базаларыбыз болуусуна болгон аракеттерибизди, болгон мүмкүнчүлүктөрүбүздү жумшайбыз. Сезбеке, бул жакта көрөрманыбыздарына келген суроо бар экен. Саламатсыздарбы? Үй бүлөңүзгө тынчтык, аманчылык каалайбыз. Шахматты онлайн сабак алсак болобу? Биз Баткен облусунун тургуну болобуз. Баткенде байланыш жаттык эле дейт. Акыркы саны 164 менен аяктаган көрөрман. Рахмат, ушул мүмкүнчүлүктөн колдонуп айта кетейин. Онлайн сабак алууга болот. Эң туура кыласыздар. Азыр бул 21-кылымда онлайн сабактардын мааниси аябагында чоң. Ошондуктан мен айта кетким келет, 0552 77 99 99 номерин жазып алыңыздар. Ушул WhatsApp номер, ушул жерде Telegram да бар. Ошол аркылуу байланышсаңыздар, биз сиздер менен байланышка чыгабыз. Бүгүнкү күндө Урслан дагы, Арзыбек деген уулум бар, Алмаз, мен өзүм баш болуп ушу онлайн сабактарды өтүп келебиз. Өзүбүздүн окуучуларыбыз бар. Убактыбызды текке кетирбей, ушу онлайн сабактарда берип жүрөбүз. Ошол WhatsApp номер аркылуу байланышсаңыздар болот. Дагы жолу кайталап кетким келет, 0552 77 99 99 номер аркылуу биз менен байланышсаңыздар, ал маселе боюнча сүйлөшүп, өзүбүздүн колубуздан келген жардамдарыбызды беребиз. Жакшы маалымат болду. Эгерде биз эфирден сырткары Сезбекенин өздүк телефонунун айтылган номерлерди сиздерге жиберип койгонго аракет жасайлы, эгер Сезбеке уруксат берсеңиз, Туура. Келип түшкөн билдирүүлөргө назар салалы. Саламатсыздарбы, Сезтайке, кандайсыз? Мен бел алмадамын. Сиздерге ден соолук каалайм. Балдарыңыз бактылуу, балалыктагы албан ийгиликтерди каалап кетет элем. Өмүрлүү ден соолукта болуңуздар деп акыркы сандар 599 менен аяктаган көрөрманыбыз. Рахмат. Саламатсыздарбы? Сезбектин үй бүлөсү мурда газетадан окудум эле. Жакшы үй бүлө экен, аман болсун, ден соолукта болсун. Балдарга ийгилик каалайын деп. Чоң рахмат. Акыркы сандары 001 менен аяктаган көрөрман. Дагы бир SMS билдирүү бар. Саламатсыздарбы, Сезбайке? Сиздин Бишкек шаарындагы жумушчулар шаарындагы эми бунун баарын окубай эле коелу. Шахматты ар бир үй бүлөдөгү балдарга, кыздарга ойнотуш керек. Кантип жайылтса болот шахматты дейт. Акыркы сандары 155 менен аяктаган көрөрман. Жакшы суроо экен. Шахматты жайылтуунун ошо жогоруда да айтып кеттим, жакшы бир аракеттерибизди кылып атабыз. Шахматты жайылтуу үчүн эми мен ойлоп атам, ар бир мектепке биз жетишибиз керек. Ушул мүмкүнчүлүктөн колдонуп дагы айтып кетким келет, бизде ошо билим берүү министрибиздин бир жакшы бир реформалар болуп атпайбы?
12 жылдык кылабыз окуу эмесин кылабыз деп атабыз системасынан 2024 жылдан башталат экен. Мен ойлойм, коомчулукту да чакырып кетким келет. Ушу бизди көрүп аткан билим берүү тармагында адистер эгер көрүп аткан болсо да чакырып кетким келет. Эгерде ушул жанагы мектепке биз ошо жана 20% мүмкүнчүлүк берилип атат. Ошол мектептерге биз ушул ар бир мектепке предметтик сабак кылып, эгерде шахматты киргизчү болсок, ушул Кыргыз эли, Кыргыз Республикасы аягында бир чоң бир жетишкендиктерге, чоң бир келечекке карата болгон бир жакшы бир кадамдарга барган болот элек да. Себебинде ар бир мектепте шахмат сабагы, шахмат ушул өнөрү предметтик сабак, кадимкидей эле предметтик сабак болуп эгер киргизилчү болсо, эң аябай жакшы болмок. Мына жогоруда айтып кеткен биздин көрөрманыбыздын суроосуна ушинтип эле жооп бергим келет. Ал үчүн биз ар бир мектепке, Кыргызстандын булуң бурчунда ар бир мектепке жетишибиз керек. Ошол мектептерде шахмат өнөрү предметтик сабак болуп мектептерге киргизиш керек. Буга баардыгыбыз аракет кылсак, ишке ашпаган максат жок. Ойлойт элем, муну ишке ашырууга мүмкүнчүлүктөр бар. Болгон эле каалоо менен аракет керек. Жашоодо, Сезбайге, жашоодо жаш баланын көңүлүн калтырба деп айтылат. Элибизде айтылган макал бар. Жаш баланын көңүлү калганча карыган үйдүн буту сынсын депчи. Анан кээде балдар таарынат, капаланат. Ошондой учурда кандай ыкмаларды жасап ушул балдарды кайра спортко өндөп, кайра дем шык бересиздер? Балдардын ар бир кандай болгондо булар таарынат. Спортто атаандаштык күчтүү да. Ошол эле дзюдодон кээде утулуп калышат. Шахматтан деле кээде утулган күндөр болот. Эми бул спорт деген ушундай улуу нерсе. Утуу дайыма айкалышып бирге жүрөт эл шаркак. Анан ар дайым эле жеңүү болбойт, ар дайым эле жеңүү боло бербейт. Ошол жанагы биздин эң жогорку деңгээлдеги, Азиянын деңгээлиндеги, Кыргыз Республикасынын деңгээлиндеги чоң жараткан ийгиликтерибиздин артында канчалаган, мүмкүн миңдеген деп айтым келет, утулуулар, жеңилүүлөр бар да. Чыйралуулар бар, намыстануулар бар. Анан албетте ошондой капа болуп, утулуп калганда, маанайы түшүп турган учурда мен түшүндүргөнгө аракет кылам. Ошол утулуунун дагы пайдалуу жактары көп экендигин мен жеткирем. Ошон үчүн капа болбогула. Андан көрөп дагы жакшылап эмгектенели, дагы жакшылап эгер аракет кылсаңар, сөзсүз түрдө эмкиде ийгилик болот. Маанайыңар көтөрүлөт. Деп ушундай бир сөз менен, кандайдыр бир жакшы мамиле менен, жакшы маанай менен, түшүндүрүү жолдору менен, ошондой бир жанагындай сиз өзүңүз айтып аткандай маанайы ошо төмөндөгөн, капа болгон ушундай учурлардан чыгарсак болот да. Анан бул ар тараптуу спортторго барганда бир жакшы жери бар экен. Бул спорттор Назира эң туура айтып кетти, кызым. Бири-бирине байланат депчи. Мисалы үчүн жанагы физикалык активдүү спорттор аябагандай балдарга өзгөчө пайдасы бар. Ошол физикалык активдүү спорт менен шахмат. Бул жерде көбүнчө отуруп алып, анан ойлонуп, ойдун жардамы менен, логиканын жардамы менен, эсептин жардамы менен жанагындай ийгиликтерге жетүүгө умтулат да. Ошондуктан булар бири-бирине ар дайым айкалышып турат. Бир спортко кандайдыр бир энергетика берип турат да. Мисалы үчүн кыймылдуу спорттор, ошо жана шахматка окшогон акыл спортторуна, интеллектуалдык спортторго кадимкидей энергетика берип, ошо бири-бирин толуктап турат. Ошондуктан эгерде шахматтан маанайы түшүп калса, паркка барабыз. Жакшы бир кыймылдуу спортто биз топ ойнойбуз өзүчө. Мен дагы баш болуп алып туруп, Назира айтып калат, ошо топту тепкенде анча-мынча капа болгондордун баардыгы ошо менен чыгып кетет. Терс эмоциянын баары, терс эмоциянын баары чыгып кетет дейт. Ошон үчүн футболду жакшы көрүшөт. Ошондуктан ар бир спорттун мааниси бар да. Анан ошондуктан мен баалардын ар бир ошо умтулууларын колдойм. Өзүбүз экиге бөлүнүп алып, кадимкидей эле жанагы мини футбол, кичи футболдун эки командасы чыгабыз. Өзүбүздүн бара турган полялар бар, азыр эми шаарда толуп турат да. Барып алып ойноп, өзүбүзчө үйдөн ойнойбуз. Футбол ойноп, ошентип бир оюндарды уюштуруу менен кандайдыр бир ошол кырдаалдан башкача бир балдардын көңүлүн көтөрүп кете турган бир ушундай бир оюнга окшогон бир нерселерди уюштуруу менен ошо чыгып кетебиз. Балдардын маанайын ар дайым көтөрүп туруш керек. Себебинде маанайы жакшы, көңүлү жайдар адам, ар дайым оптимисттик маанайда жүргөн адамдар энергиялуу болот да. Ошондуктан балдарга, ушул мага балдарымдын маанайы, көңүлдөрүнүн көтөрүңкүлүгү аябагандай маанилүү. Ошого болгон аракетимди жасап турам күнү-түнү.
Жакшы. Келип түшкөн билдирүүлөр бар, дарегине жеткизели. Кутман кечиңиздер менен сиздерге ийгилик, чоң максаттар бар экен. Максатыңыздар ишке ашсын деп тилектешмин. Мүмкүн болсо номериңиздерди калтырып кое аласыздарбы? Кызымды шахматка кызыгат катыштырайын дедим эле дейт. Бишкек шаарында турабыз дейт. Урматтуу көрөрман, эфирден сырткары убакытта биз сизге Сезбек айткан номерлерди, адрести жөнөтүп койгонго аракет жасайлы, убада берели, аракет жасабайлы. Назира айтып калды, мен журналист болгонго кызыгам деп. Ошол тилекти орундаталы бүгүнкү эфирдин алкагында. Бүгүнкү 5-каналдын Ак чөнмөк программасынын алып баруучусу, бизде жаңы алып баруучу Назира Сезбекова. Келиңиз, сиздер үй бүлө мүчөлөрүңүздөр менен 2 мүнөт убактыбыз бар. Андан кийин эфирди сиз жыйынтыктайсыз. Үй бүлө мүчөлөрүңүзгө бул жакта агаңыз турат, атаңыз турат, 2 кичинекейиңиз турат. Суроо берип баарлашыңыздар. Калоо тилек айтканга мүмкүнчүлүк беремин. Уялбаш керек, Назира. Анда сөз кезегин Байкеме Алмаска берели. Бүгүнкү балдардын майрамы менен бардык Кыргызстанда балдарды майрамы менен куттуктап, калоо тилектериңди айтып койсоң сага ыраазы болот элек. Кол чабуулар. Келечекте журналистсиз. Так, учурдан пайдаланып мен ошол Кыргызстандын бардык жаш балдарды майрамы менен куттуктайм. Анан ушул бактылуу болууга, ата-энеңердин үй бүлөңөрдүн атын өйдө көтөрүп, элге таанытып, ушундай жакшы адамдардан болгула. Анан ошол шахматка жаш балдарды тартып кетким келет. Анткени бул шахмат деген жакшы оюн өзү. Бул менин иштешин жакшы иштетип, жанагы сабактан дагы ар кандай, например, кыргыз адабияттан ошол эмелерден ыр берип калса, бул эме эс тутумду жакшы кылат да. Жаттаганга жакшы пайда болот. Анан бул шахмат көп эле жерден керек болот да. Ошо шахматка тартып кетким келет. Шахмат ойногула, аракет кылгыла. Майрамыңар менен да. Майрамыңар менен да. Назира, сиз алып баруучусуз. Айжан, сенин келечекте болгон, алдыга койгон ой максаттарыңды, ошондой эле ошолордун баарын айтып кетип берсең, бизге айтып берсең, угармандар да уксун. Мен келечекте эң жаш гроссмейстер болгум келет. Гроссмейстер дегенде эң жакшы оюнчу, шахмат боюнча эң жакшы оюнчу болгум келет. Мен алдыга койгон максаттарым эң жаш гроссмейстер болгум келет. Жакшы. Айдадан сураңыз, Айдага суроо бериңиз. Сезбек менен жыйынтыктайбыз. Айда, сен кайсы эме Кайсы? Суроого түшүндүңүзбү? Айда. Суроого түшүнбөй калдыңыз, Келечекте кайсы кесиптин ээси болгуңуз келет, эмнелерге кызыгасыз деген суроону бердиңиз, Назира? Айда. Кандай максатың бар келечекте? Айтыш керек, тартынбаш керек. Келечекте ким болгум келет? Ким болгум келет келечекте? Мен келечекте сот болгум келет. Сот болуңуз керек. Канча 1000 жолу сураса 1000 жолу ошо сот болот. Жаштын тилегин берет дейт элибизде. Жаштын тилегин берет дейт. Рахмат Назира, ушундай мүмкүнчүлүк бизге түзүп бердиң. Айда келечекте сот болгондо атат, Кудай тилегин берсин. Кудай жаштын тилегин берет дейт. Ошо ар бир баламдын келечекке карата болгон ошо максаттары мен үчүн аябагандай ыйык, мен үчүн өзгөчө бир сыймык. Кудайым ошо тилектерине жетишине мен да тилектешмин. Колумдан келген болгон мүмкүнчүлүгүмдү колдоном. Ушундай ушу эфирден пайдаланып, биринчиден ушу сиздердин жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Ушундай бир жакшы маанайдагы эфирлерди уюштура бериңиздер. Жалпы ошо кыргызстандыктарды, кыргыз элибизди бүгүнкү балдарды коргоон эл аралык күнү өзгөчө бир майрам менен чын жүрөгүмдөн куттуктап кетким келет. Бала бакыт, балдар биздин келечегибиз.
Ошондуктан мен ойлойм, ушу балдарыбыз ушу ар бир ата эненин мээримине, коомдун мээримине, ушундай канган, келечекке умтулган максатчыл балдардан болсун. Ушу балдарыбыздын асман ар дайым ачык болсун. Ар дайым жүздөрүнөн күлкү кетпей, балдардын шыңгыр күлкүсү ар бир үй-бүлөдө жаңырып турсун. Ушу балдарыбызды колдойлу, балдарыбызды коргойлу, балдарыбызга колубуздан келген мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүгө умтулалы. Баардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Ата энелерге ушундай бир чоң кажыбас кайрат, ата энелер үчүн бир чоң бир энергия каалайм. Себебинде ушу балдардын келечеги ар бирибиздин колубузда. Эгерде ар бир ата эне ушул коомдун ар бир инсандын мүчөсү ушу балдар үчүн камкорлуктарды көрсөк, сөзсүз түрдө биздин жаркын келечек күтүп турат деген чоң ишеничим бар. Ушу келечекте ушу мамлекетибиздин асманы ачык болуп, эң алдыңкы өлкөлөрдөн, эң бир өнүккөн, дүйнө жүзүн суктандырган жакшы бир өлкөлөрдөн болушуна чын жүрөгүмөн тилектешмин. Ошону каалап кетмекчимин. Чоң рахмат. Келечектен көптү үмүттөндүргөн чемпиондордун үй-бүлөсү, Таштакеевдердин үй-бүлөсү болду. Студиябыздын меймандары. Эгерде эфирде өткөзүлгөн болсоңуз, биздин YouTube'дагы Ак Чөнмөк деген каналыбыздан көрсөңүз болот.